Барыңыздарга салам, урматтуу катталуучулар, урматтуу менин Instagram баракчаман жабык каналдардан атайын ушул эфирге катышып, ушул доктор Турабековдун көзөмөлү тууралуу маалымат алалычы. Бул көзөмөл деген эмне, кандай мүмкүнчүлүктөрдү бүгүн ыйгарат экен деп атайын ушул сиздерге ачкан мүмкүнчүлүктү колдонуу максатта ушул каналга кошулуп отурганыңыздарга баарыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Бүгүнкү эфир бул жөн эле эфир эмес. Бүгүнкү эфирде сиздер менен биз өтө маанилүү темаларда сөз кылмакчыбыз. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Аны өчүрүп салып эле. Сүйлөй бериңиз. Men алдыңғы эфирлеріңізде да сізге қайрылған. Қазір екінші жолы қайрылған. Түз эфирден. Салам бойынша қайрылған сізге. Түрікті баламыз өрнек боларын деп. Санан фейзинектеріне да тапшырғанда, осы анализдерінше. Осы анализдерді жөнөтүп жооп ала албай калдым. Бизге тартып жөнөтсөм болот ушул жерден. Жок, бул жерден болбойт. Ал деген анализдер терең изилдеш керек, көрүш керек, анамнезин көрүш керек. Ал анализдин өзүнүн негизинде эле дары жазган туура эмес. Сиз болмосо анамнезин чогултушуң керек. Анын негизинде уже дарылоо түзүш керек. Дарылоо түзгөндөн күн сайын көзөмөл кылыш керек. Ал жөн эле анализди көрүп эле бир дары жазып берип койгондон эчтеке өзгөрөт деп ойлобой эле коюңуз. Же балага зыян бересиз, же жөн эле акчаңыз напрасно кетет ошо кеткен дарыга, анализге. Анан мен анализде медицинское направление кылып жазып бердим эле, же жөн эле эфирден угуп эле тапшырып койдуңуз беле. Сиз ооба тапшырып бериңиз, анан байланышкан менеджериңизге жиберсеңиз ошого карап көзөмөлдөрдү сүйлөшөбүз. Ошо анда ошо көзөмөлгө как раз жибериңиз менеджерлерге. Анализдер канчалык деңгээлде кооптуу, может сиздердикинде проблема деле жок анализдериңиздерде. Если проблема жок болсо мен сиздерге жазып коем, нормально эле экен баары, мондай дозада профилактикада уланта бериңиздер да. Эгер проблема бар болсо анда уже мен сиздерге айтам, лечить этиш керек экен, мындай состояниеда просто так жөн эле берип койгон болбойт деп айтам да. Хорошо. Жана 0556 800 600 номерге жөнөтүп койсоңуз, ошол жактан мага менеджерлер айтат, көрүп коюңуз деп. Анан мен көрөм. Эгерде идеальный болсо, баары жакшы болсо, мен сизге айтам, баары жакшы экен. Мына дарыны профилактикалык дозада ичирип койсоңуз, мынча срок болот. Анан ошол срокто кайрадан текшерип койсок болот. А эгерде прям проблемный боло турган болсо, анда бул жерде болбойт анда. Идеальный болбогон үчүн сизге бат-баттан кайрылып отурат. Анда идеальный болбосо, анда көзөмөлгө жазылыш керек бул жерде. Жөн эле баягы нерсе жазып берип койсо, ошону берип койсом деген бул туура эмес да. Ушинтип көпчүлүк энелер кылышты, мен практикада көрдүм. Же баласына зыян берет, же баласына 1% пайда бербейт. Жөн эле ошо витаминдин акчасы кетет, башкасына кетет. Өзү ойлойт, мен кыйратып атам бардыгын, мен кыйынмын, башым иштейт, жөн эле берип атам. Кичине акчаны экономить этем деп туруп, адам баласы ушундайда ден соолукка келгенде аябай жадничать этебиз да. Акчаны эптеп экономить этип калайын. Зачем көзөмөлгө кетирип, зачем? Андан көрө өзүм деле кыйынмын го, өзүм деле башым иштейт го. Интернеттен көрүп, ChatGPT'ден сурай коюп, же бир эфирге чыга калып, кандай дозада ичир десе, ошону ичире берейин, баары жакшы болсо керек деп. Андай болбойт никогда. Системный иштешкенде гана, айрыкча могу ден соолукка келгенде мен дайым айтам, жада калса бир жолку консультацияларда эч кандай эффектин бербейт. Бир жолу сиздин анализиңизди көрүп туруп, дары жазып берип койгондон дальнейший алга дары кантип таасир берип атат, эмне болуп атат. Эгерде көзөмөл кылынбаса, андан да толк жок. Ошондойнан Кыргызстанда айыкпагандардын саны күндөн күнгө өсүп атат. Күндөн күнгө ооруп, вроде врачтардан дарыланат, но толк жок. Эффект жок, просто кайра эле ооруй берет. А убактылуу баягындай анальгетик ичип коюп айыккан оорулар аны эске албагандачы. Өнөкөт оорулар айыкпай атат. Просто баягы цикл повторяется, мондай элечи. Кайра келет, кайра бир нерсе жазып берет, кайра оорат. Ушинтип жүрүп, кыргыз эли чын мындай ден соолук жаатынан талкаланып атат да, жөн элечи. А бунун баары эмнеден болуп атат? Дал ушул подходтун айынан болуп атат. Жөн эле баягы бир нерсе жастырып алып, жөн эле берип коюп, эч кандай көзөмөл жок, эч кандай системный подход жок, контроль жок. Жөн эле баягы энелер бир витамин дарыны берип эле баягы айыктуу беребиз деген ойдун айынан болуп атат ушунун баарычы. Ошондуктан урматтуу катталуучулар, мындай ден соолукка келгенде, ден соолук бул жөн эле баягындай оюнчук нерсе эмес да, үстүртөн эле карап, жөн эле бир ичип коюп, ден соолук бул өтө серьезный. Тем более балдардын ден соолугу. Хотя өзүңүздөрдүкү болсо да
бала жаңы өсүп келе жаткан организм, слабый организм, ага келгенде өтө кылдат болуш керек. Бир нерсени берүүдөн мурун өтө абайлаш керек. Бир нерсенин дозасын тактоодон мурун өтө абайлаш керек. Өтө тактык керек бул жерде. Жөн эле баягы бир жазып берип коюп, могу дозада силерге нормально болот деп кетирип койгон бул таптакыр туура эмес. Ошонун айынан канчалаган балдар анемия менен до сих пор жабыркап жатышат. Ошонун айынан канчалаган балдар азыр сүйлөбөй кыйналып атышат, элементарно түшүнбөйт. Аттарын айтса чакырбайт. Канчалаган энелер сыздап жүрөт азыр ар жактарга ташып. Бул азап чынында ата-эне, ким ата-эне болсо ошону билет. Баланын оорусу бул чынында ата-эне үчүн эң чоң азап. Бала ооруй турган болсо бул өтө жаман нерсе. А бирок ушунун баары каяктан келип чыгып атат? Ата-эненин просто так эптеп эчтеке кылбайт, мынтип берип кое берейин, эми эчтеке болбосо керек. Баланын организмине келгенде көңүл коштук мамиленин айынан болуп атат да. Көрдүңүзбү? көзөмөлсүз бербейин деп сизге кайрылып ошентип атам да. Анан буюрса декабрда 4кө чыгып калат, килограммы 13 болуп атат. Ох, 4 жашар баланын килограммы урматтуу катталуучу 18тен жогору болуш керек болчу да 13 килограмм. Критический состояние, мына анализдер начар. Салмагы критический состояние болуп атат. Анан неге ушинтип күтүп атасыздар? Качан мен болбосом да башка врачтарга деле алып барыңыздарчы, сизден сураныч. Эгер мен болбосом деле башка бир педиатрга, бир гематологторго алып барып дарылатыңыздарчы, сизден сураныч, бала кыйналбасынчы. Вот сизден сураныч, башка жактарда мүмкүнчүлүк жетет го негизичи. Көп кылдат күн сайын көзөмөл кылбаса да жок дегенде WhatsApp номерин алып сүйлөшүп, барлашып, ушинтип өзүңүздөр күн сайын карап, күн сайын мындай болуп атат, тигиндей болуп атат деңиздерчи. Каттагы врачтарга деле тынбай алып барып атамын. Буга чейин аллергия болгонуна бүт айтып бергенмин. Аллергия да болуп аткан болсо уже көрдүңүзбү? Бул сиздердин случайда урматтуу катталуучум жөн эле эфирден баягы могу дарыны мынча дозада иче турган деген состояниеда эмес, өтө серьезный состояниеда. Бул нерсенин олуттуулугун түшүнүңүз жакшылап, сиз дагычы. Жакшылап түшүнүш керек, түшүнүп. Сиз менен жеке сүйлөшүп эме кылышым керек болот. Ошо жанагы 556 800 600 деген номерге жазсаңыз, менеджерлер сиз менен байланышып, жеке сүйлөшүп, маалымат берет. Макул. Ошо